Көбүнесе баягы тойлордуна басым жасап атасызбы? Эки баланын энеси болдум. Эми ата-энең ырчы болсо, же болбосо бир телевизияларда иштесе, бир аз оңойлук болот да негизичи. Бала багуучу болуп барып, ырчы болуп чыккан турбайсызбы ошол үйдө? Жада калса мен биринчи машинамды да өзүм акча топтоп, өзүм алгам да. Ата-энең ырчы болсо оңойрок. Болбосо же мындай кең пейилде кыздардын баарын ал өрөттөйбүнчү. Нуркыз Кожонова деп чыкканда элдер вай дегей турган деңгээлге жете албай койдуңуз. 50 жашта же 55 жашта байке менен мен күйөөм деп айта албайм да, мен просто мага ыңгайсыз алчы. Наамды деле акчага сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Сунуш болгон негизи. Слишком назиктер бар го. Дегенчи көрөбүз да. Ырдаш керек деп айтып атпаймынбы? Болмок эле бизде чоң сүйүп, болбой калды жүрөк түшүнүп. Биз асманга карап, жылдыздарды санап, жүрчү элек го алыс күндөрдү самап. Кээ байкап болбогун, алсыз элим сүйүп коргоду. Өмүрүмдү арнап башкага, өзүң салган жолдомун. Жалпы Соото YouTube каналыбыздын катталуучуларына саламдарды жолдойбуз. Бул өзүңүздөр билгендей эле Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн дагы өзгөчө сонун конок менен маек куруу алдында турабыз. Көпчүлүк жакшы билген, азыркы учурда дагы кайсыл жакта болду экен деп көпчүлүктүн суроосуна жооп иретинде бүгүн маек курууга келген Нуркыз эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, кандайсыңар? Кош келипсиз. Кош келдик. Силердин каналга келгениме абдан кубанычтамын. Анан дагы жалпы кыргыз элине жалындуу ысык салам. Сонун. Эжеке, эмнегедир көрүнбөй кеттиңиз. Тойдон кийин эле эжекебиз баягы үй бүлөнүн, бакыттын балына чөмүлүп эле жок болуп кетти деген суроону бергим келип турат. Ооба, Кудайга шүгүр, мен турмушка чыккандан кийин жаман ооруда башталып кетпеди. 2019-2020 анан деген эки баланын энеси болдум. Бала жытына мас болуп отурган кезим, азыр бала менен эки бала менен үйдөмүн. Анан деген жана эми кош бойлуу учурда мындай көп эч жака чыкпай эле коеюн, кой деп өзүмдү аяп, көбүнчө үйдө отурган учурум болгон да. Анан ушул азыр деген кичүү балам дагы 1,5 жашта, өзү басып калды, өзү тамак жеп. Эми анан чыгармачылыкка кайтып баштадым. Жакшы. Бул чыгармачылыктан тузоор деп көпчүлүгүбүз айтабыз. Бир киргенден анан чыга албайсың деп. Мен билгенден 6 жыл мурдан дагы ушунчалык бат-баттан чыгармаларды чыгарып, аябай катуу эмгектен анан бир учурда эле үйдө отуруп калгандагы Нуркыз эжекебиздин абалы. Ооба, негизи мындай аял затында мындай кош бойлуу учурунда өзүнчө бир депрессия деген болот экен да. Эми аябай кирип кеттим деп деле айтпайм, бирок ошол учурда чынында эле 2020 жылы бир оор эле жыл болду го негизи. Анан ошол учурда деген сыртка көп чыккан жокмун. Эми биринчи жолу кош бойлуу болуп атсам депчи. Анан деген турмушка чыккандан кийин мурун эми деген жак бияка чуркап жүрүп өзүбүз билебиз дегендей. Анан турмушка чыккандан кийин жолдошуңан сурап калат экенсиң, тияка барып келсем болобу, баламды карап турасыңбы дегендейчи. Анан азыр биринчи жолу ошол Бишкекке балдарымды биринчи жолу таштап келдим да, бир күндө. Бишкекке деп калдыңыз. Жашоо кайсы жакта? Мен негизи Алматыда турам. 4 жылдан бери. Анан концерттерге чакыруу менен келип кетип турам, тойлорго чакыруу менен келип кайра кетип турам да. Жакшы. Анан дагы азыр эми өзүңүз көргөндөй эле жыл дагы жыйынтыкталып баратат. Анан чыгармачылык боюнча бул жыл кандай жыл болду деп сурагандан кое турайын. Анткени бир аз тыныгуудан кийин жаңадан аттанып жаткан учуруңуз. Быйылкы жыл деги эле сиз үчүн кандай болду? Бала менен отурган айым катары кандай жыйынтык бересиз? Быйылкы жыл чын эле жакшы жыл болду. Себеби мен үчүн балам басты, бир аз да болсо сүйлөп калды. Негизи аял затына жана бала эмизип үйдө отурганда бир аз жүдөйсүң да, чын элечи. Анан бала бир аз өзү басып калса, өзү тамак жеп калса, кичине мындай эркиндик болуп калат экен да. Анан деген могу күздөн баштап, сентябрдан баштап бир аз жаңыр жаздырып, кичине чыгармачылыкка аралашып баштадым. Негизи эле тыныгуудан кийин көпчүлүгүбүз эле ушинтип кыйратып жиберем же болбосо мондай өзгөрүү киргизем деген нерселер болот го. Кандай өзгөрүүлөр киргизем деп атасызчы? Эми деген
антип. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Мынтем деп эле айтпайм, бирок деген чыгармачылыкта өзүмдүн жүрөгүмө жакын ырлардан дагы жаздырып, өзүмдүн угармандарыма тартуулайын деген оюм бар. Азыр деген көбүнчө мисалы мен тойлорго чыккан үчүн кыз узатууга ошондой ырларды жаздырып аткандагым да. Көбүнесе баягы той ырларына басым жасап атасызбы? Мен деген кыз жөнүндө ырым жок, негизи деген кыз мечт айтып эткем да. Эки уулум бар, Кудайга шүгүр. Мен кызды өзгөчө дейт го. Анан негизи эле жашоодо ушул кыз жөнүндө ырдап атырмын да, негизи. Анан жаздырып көрөйүн деп ушул ойлоп калдым. Жашы. Эжеке буюрса, азыр дал ушул биздин рубрика Жылдыз Тайм деген сиздин жашооңуз азыркы учурдагы эмнелер сизди кыйнап жатат, эмнелер тоскоолдук болуп жатат, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Анан сөздүн учун дал ушул алгачкы жолу чыгармачылыкка аттанган учуруңуздан баштайлы. Келиңиз жаштык кезге, алгачкы сахнага аттаган кадамдар жөнүндө кеп баштасаңыз. Негизи мен ошол 2012 менен 13-түн ортосунда, ошо жаңы жылга чейинки учурда баштаганда, анан чыгармачылыкта мен негизи эле ошол студент кезимде бир-эки жаздырып, анан кийин биздики эле азыр белгилүү эле бир студияларга клип тартырып ошентип жүргөм да. Бирок ал клиптеримди билесиңер да, бизде деген мисалга деген эми ата-энең ырчы болсо, же болбосо бир телевидениеда иштесе, бир аз оңойрок болот да, негизичи. Таныш билиш болсо, таныш билиш болсо, же болбосо ата-энең ырчы болсо, чын эле бул шоу чөйрөгө кириш мындай оңойрок да, жолдору фамилия даяр дегендейчи. Анан эми мен деген айылдан келсем, студент болсом, анан деген өзүң эптеп акча топтоп ыр жаздырсаң, жада калса мен биринчи машинамды да өзүм акча топтоп, өзүм алгам да, анан башында айттым го, студент кезимде 2 ыр жаздырган депчи. Өлө ыр жазган деле бул кыйын го, барасың, убактың кетет, акчаң кетет, анан деген жана үйүңдө ата-энеңе кийим алам деп алдап аласың, ал акчанычы. Анан топ жинайсың дагы эме кыласың, ыр жаздырасың, кээде жөө барып келген учурларым болчу. 8-чи микрорайондон филармонияга чейинчи. Ошондой да учурларым болгондо, анан деген ошончо мени кылып жаздырып, анан радиого берсең аларың да өтпөйт го. Ошондой учур. Негизи эле билим барбы же бул чыгармачылык? Вокалдан сабак алгансызбы? Вокалдан алгам, бирок мен өзүм инфакты бүткөм да. Үйгө барып, бизде жана инфакты окугандар бул өтө кыйын да. Күнүнө жок дегенде 60тан сөз жатташ керек да. Элестеткен күндө ал сөздү деген ваннага илип коесуң, кухняга илип коесуң, аны бир карайсың. Бирок ошол эле учурда кайра ырдаганда да мечтать этесиң да. Ошентип жүрчүмүн да мен негизи. Өзүңүздүн жүрөгүңүз багы чыгармачылык деп атса, анан эмне үчүн да ушу башка кесипке окуп калдыңыз эле? Мен мынтип ойлочумун да, котормочу болом, көп акча табам, анан ал акчама ыр жаздырам деп. Көпчүлүк эле айтып калышат, ошол мен жаңы сахнага чыгып баштаганда баягы ырларымды албай, же болбосо сахнага чыгарбай, телеканал дегенде ушунчалык көздөн уччу депчи. Ооба, таанышың болсо танкасың деген туура эле ушу сөзгө коштум. Айтып атпаймынбы? Ата-энең ырчы болсо оңойрок, таанышың болсо оңойрок, анан эч жакта таанышың жок болсо, тиешең жок болсо, бул жолго кириш өтө чоң кыйынчылык да. Ошончо ырга деген акча кетет, клиптериңе деген тоже акча кетет мисалга деген. Анан деген кээ бир мисалга спонсор, мен деген же спонсор деген билбейм. Эми эле күйөөм акча өрчө жаздырып деп коем. Мурун топточумун да, жакта кийим алыш керек, элдер деген сонун кийим, мен аны албайм, мен аны чогултам. Мен клипке көйнөк алам. Клипке көйнөк тиктиришим керек. Мындай кылышым керек, сумка жок, мага тети сумка жетет, 2 сумка жетет деп экөөнү албай дегендей ушинтип жүрчүмүн да мисалгачы. Анан деген мисалга деген чыгармачылык чөйрөгө чын эле кыйын.
Негизи эле ошо ырларды чыгарууда көбүрөөк сизге жол көрсөтүп, өзүңүз айтып калдыңыз, баягы таанышың жок болсо кыйын деп жол көрсөтүп, ыр тандоодо көбүнчө сизге салым кошкон ким бул жардам берген? Негизи деген ошол студент кезинде мен Роза Шакирова эже менен тааныштым. Мен мындай ошону айтып берейинчи. Ошону айтып бериңизчи. Студент кезде биздин улуттук каналдын алдына барып алып тургамда бир-эки продюсер өтүп баратканда чуркап бардым да. Атын айтпай эле коеюн. Эже кандай саламатсызбы, мен ырчы болгум келет атат. Сиз продюсерсиз го десем. Деп карап койгон да. Анан деп эле калып калгам да ошондочу. Эмне кыларын билбей отурсам анан бир байке өтүп баратат да, кирип баратат да. Анан деген ошол эмени телевидениенин атын эметип койсоңарбы, эсип болбойт го. Жок, эчтек болбойт. Анан деген бир байке анан чоң кыз эмне турасың дейт. Байке ушул жерге келгенде ырчы болуп кеткен го дедим да. 18-19 жаштамын. Ырчылардан кимди жакшы көрөсүң дейт. Роза Шакированы деп алгам. Анан деп турам. Роза эженин номерин берип атпайбы магачы. Анда ошол телевидениенин алдында домашний телефон бар болчу. Азыр барбы жок билбейм. Анан аябай жыргап ошол номерди алып алып келдим анан. Коркпой эле. Алло, саламатсызбы, Роза эже сизби десем, о дейт, мен ырчы болгум келет атат десем. Сиз менен жолугайын дедим эле десем, келе бер деп койду да. Нежный жалда жашайт эле да ошондочу. Анан анда дагы аябай жыргап алып маршруткага чыгып алып жалга бардым. Үйүнө барсам, тойго даярданып атыптыр. Сиңдиси бар экен. Анан кирдим. Атың ким дейт, Нуркыз десем, каяктан болосуң? Анан жакшы. Мен азыр тойго келип атам, баламды карап тур деди да. Анан сиңдиси да бар экенчи. Анан сиңдиси менен карашып калдым, мейли депчи. Анан ошентип ошону калдым, тойдон келди. Анан сүйлөшүп отуруп, каякта турасың? Ушул мен эжем менен турам, Ала тоодо турчумун. Анан деген кел анда мен менен жаша деп калды. Бирок мен ошондо Роза эжеге до сих пор эметем да. Роза эже чын эле мындай кең пейилдүү адам экен да. Ким бир көргөн кызды үйүнө кал дейт, таң калгам мен ошентип Роза эже менен жүрүп. Анан көчүп келдиңиз. Келип алгам. Жок, эме чарты көйнөм тиякта бир жакта кичине кийим алып алгам да. Үйдөлөргө болсо эметип алгам. Роза эже менен тааныштым деп бит апамдар тааныштырып койгом телефондо. Мен ушул жерде ырчы болом, мен окууга да барып келип турам депчи. Анан чын эле жүрөгүмөн ыраазы болуп кетем да. Сөйдөнгөндө эч ким азыркы заманда бир көрүп кызды үйүнө киргизбейт болуш керек. Канча жыл жүрдүңүз сонда? 2 жыл жүрдүм. Жайында кетип калам. Күзүндө кайра келе алам. Анан жок, 1,5 жылдан кийин Роза эже менен чоңойдум мен деген. Эже менен да жашабайм, эже менен да турбайм, кыздар менен турайын өзүнчө деп кыздар менен квартирага чыгып алган. Эле кыз кыйын болуп анан бир күн Роза эже кандай жакшысыз десем, кел деди. Барсам эмне болуп атасың дейт. Анан ушу келдим, каникулдан сабак башталды, кыздар менен квартирага чыктым десем, аласың квартираны, келе берме аяка деп. Бир ортодо көчүп келе алгансың деп коептуз. Бала багуучу болуп барып, ырчы болуп чыккан турбайсызбы ошол үйдөн? Мындай караганда деген эме деп койду да. Роза эженин бала караган менден башка 2 сиңдиси болгон, мен менен 3 кызбыз үйдө. Роза эженин мындай кең пейилде кыздардын баарын ал өрөттөйүнчү. Менден кийин дагы бир кыз барды. 4 болчу ошондо. Ошентип Роза эже менен тууган болуп кеткен. Сонун. Мен үйүмө барып Роза эже көргөн. Мен Баткенге болсо 2 жолу бардым. Ошентип эжеси болуп катташып, Роза эжеге ыраазымын, мисалга өзүм үйлөнүү, мисалга биздин тоюбузда, үлпөт тоюбузда барып, акыл насаатын айтып, анан деген жар менен киргизип, мындай душасы менен жакшы эмелерди аткарып да. Демек, анан көп айтышат да, эмнеге Роза эжеңи деген мен устатым, эмнеге Өкүл апа кое албадың депчи. Ошону берейин аткан. Ошону баары айтат да, мен просто деген Роза эже жезде деп оозун көмгөн да, аны Өкүл апа деп айтканга кичине ыңгайсыз болдум да. Мен андан көрө ошол
бир тууган өзүмдүн сахнадагы апам, анан эжем деп эле ошо эже боюнча эле калсын деп ошентип алдым. Анан андан кийин дагы көптөгөн ырларды катар чыгардыңыз. Анан менде мындай суроо эмне үчүн баягы Нуркыз Кожонова деп чыкканда элдер вай дей турган деңгээлге жете албай койдуңуз? Ошону айтып атпаймынбы? Вау өткөн үчүн бат-баттан ыр жазыш керек. Анан деген кээ бир каналдарга деген кире албачымын. Мисалга чын эле даже деген съемкаларына бара албачымын. Анткени баягы эле сөз түрдө деген продюсер керек, тааныш керек дегендей. А мен болсо деген эч кандай продюсер, менеджер эметтим. Продюсерим болгон эмес, спонсор дегендеги болгон эмес. Мисалга деген жөнөкөй эле бир дыйканда, дыйканчы менин атамдын ата-энем. Анан деген бирөөнүн мээнетин жебеген, бизде деген көбүнчө жер иштетебиз. Мисалга деген ошондой эле үй бүлөнүн кызымын. Кайсы жагы же? Жалабат таш көмүр Шамасай дегендей. Ар бир адамдын бир багы ачылат дейт го негизи бир убактачы. Балким 40 жаштан өткөндөн кийин десең, жок, 40 чейин дагы бар го. Айтып койдум да. Сиз эми бул чыгармачылыктын ысыгындагы, суугундагы тартып калган адам катары көпчүлүк мындай улуу агаларыбыз менен сүйлөшүп калганда айтып калышат. Акча көп нерсени чечип коет, наамды деле акчага сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Сизге дагы ушундай сунуштар түштү беле же? 2019-жылы мен отчеттук концерт бергем 23 октябрда спорт ордосунда. Ошого жакын мага да ушундай сунуш болгон, негизи бир канча акчаны айткан, ошого сага алып беребиз деп. Мен макул болгон эмесмин. Балким деген жакшылап иштесем, Кудай буйруса, ошол кийин деле аламын депчи. Азыр чындыгында бүт нерсени көбүнчө акча чечип калыптыр. Анан ырчы деген кайсы жерде болбогун коркпой ырданга аракет кылыш керек негизи. Коркпой ырдаш керек, ырчысың ошо менен акча таап атасың, наныңды таап атасың дегендейчи. Анан деген азыр деген бүгүн анан акчаны тандаган жаштар да көбөйбөдүбү мисалга дегенчи. Ооба. Ушундай да мисалга деген улуу байке болобу? Мисалга менин атам 60 жашта. Мисалга мен 50 жаштагы же 55 жаштагы байке менен мен күйөм деп айта албайм да, мен просто мага ыңгайсыз алчы. Атаман 5 эле жаш кичинекей 55 жашта байкеге менен жашап аткан өзүмө элестете албайм да. Мындай акчасы көп болсо делечи мисалгачы. Ошон үчүн мен өзүм менен эле теңдүү, эч кандай киримчөлүгү да тиешеси жок. Эч кандай жөн эле өзүнүн эмгеги менен тапкан балага турмушка чыктым. Ырчы ырын ырдаган деп жакшы билиш керек деп калдыңыз. Азыр эми өзүңүз көргөндөй эле бизде да ушундай закон орун алды. Жандуу ырдаш керек, фонограммага тыюу салынды. Эми дал ушундай нерсе менен дагы концерт берүүгө даярсызбы же? Ыраса эле кылды ошо, мага жакты. Жана слишком назиктер бар го. Дегенчи көрөбүз да. Ырдаш керек деп айтып атпаймынбы? Ырчысыңбы? Ырдаш керек, кайсы жерде комуз болсо да ырдаш керек. Бирөө деген паппара деп турса деле ырдаш керек да анычы. Ырчысындай азыр деген көп да. Деп деле эптеп эле өнү чыкса ыр жаздырып коюп эле анан кийин ырчылытпайбы азыр. Бардык жакка акча чачып атпайбы, мисалы чын айтканда акча көп нерсени чечип калган турбайбы, чын айткандачы. Анан бир аябай белгилүү эле бир эжекебиз менен маектешип калганда айтып калды эле, аял киши үчүн эң башкысы эң жакшы жолу ийгиликтүү жакшы бир жумуш болуш керек. Акча көбүрөөк тапкан жол болсо, акча көбүрөөк тапкан жолдош болуш керек депчи, экиле нерсе. Сиз кайсысына киресиз? Мен да ошол экөө тең эле андай эмес, мен мисалга деген күйөөм деле айтып атпаймынбы? Жакшы жердин баласы, илимдүү, билимдүү, бирок деген ашып кеткен акчасы жок кандай. Бирок ошентсе да бактылуубуз, үстүбүздө үйүбүз бар, жылуу үйүбүз бар. Айтып атпаймынбы деген өлө деген мен мисалга деген менде деле вариант. Мисалга бар кыздарда вариант болот да. Болду эле жесте да. Өзүңөн улуу айтып атпаймынбы? 55-60 жаштагы бирөөгө турмушка чыгасың, анан деген акчасын аябай чачат, любой жакка концерт бересиң, любой жакта реклама бар. Аябай карьера жактан окумуш болосуң, а бирок үйгө келгенде бактылуу болосуңбу? Бизге ошондой сунуш түшүп эле же? Жок, түшкөндө ошондойчу. Улуу кишилерден сунуш түшүп эле. Үйүңдү да алып берем, тигин да кылып берем, любой жактан сонун, вау, өткөн клиптерди тартып берем.
анагы Дубайга алып барам, тияка алып барам, бөнтүп берем депчи. Бирок деген сөз бар да, өмүр бою ошол адам менен жашайсың да. Элестет, бир карап коюп, атаңды элестеп коюп, бечет койгоп, Кудай сактасын, чында. Андан көрө бактылуу бол, өзүң менен эле тең немеге, адамга турмушка чыкканың мен көбүм өзүм менен 4 жаш улуу да. Өзүң менен теңдүү, курсагың ток. Мен негизи көп эме байлыкты эмете бербейм. Мисалга деп үйүң болсо, машинаң болсо жумуш бүтүргөнү, анан курсагың тогузунга акчаң болсо, ошол да. Мисалга мен 2 балам бар. Балдарым бир аз чоң болчу, балдарыма да бир үй алып койсок, экөөнө 2 үй. Андан кийинкиси сабактарына ушундай да. Жакшы эжеке, анан айтып калдыңыз, чоңдордон да сунуш түшүп, бирок ушул жолдошуңузду тандадыңыз 29 жашта. Эмне үчүн кеч турмушка чыктыңыз? Ушул негизи 25-те турмушка чыккан жакшы экен негизи. Ошо да. Эми деген эме да, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт го. Менин багыма ошол 29 жаш жазылыптыр. Мен 29-да турмушка чыгып, 30-мда төрөдүм. Өкүнбөйм. Бирок мен кыздарга айтар элем, эртерээк турмушка чыккан деле жакшы экен негизи. Деги эле бул жака келейин деген оюңуздар барбы же? Тилиңиздер дагы, жериңиздер дагы алмашып кеткен жокпу же? Ошону айтыңызчы. Жок, биз видео кыргызча эле сүйлөйбүз. Анан дагы азыр бул жактан деген келип кетип турган себеби мен бул жакта өзүбүздүн үйүбүз жок. Мында каранда именно күйөөм экөөбүздүн да, жолдошум экөөбүздүн. Кайна журтум бар. Алар өзүнчө турушат эми деген ар бир кичинекей мамлекеттин өзүнчө үйү болсо жакшы дейт го. Алматыда өзүбүз деген жер үйдө турабыз, өзүбүздүкү. Кудай буйрса деген акырындан акча жыйнап, бул жактан үй алып, анан кийин келебиз, эки жакта